Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Алдыда 28 ноябрда парламенттик шайлоо болгону турат. Мына ушул шайлоого карата Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай? Бүгүнкү күндө коомчулук тарабынан көтөрүлүп жаткан маселелер кандай каралып жатат? Суроолор кандай канааттандырылып жатат? Шайлоонун таза жана ачык болушу үчүн кандай кам көрүлүүдө деген маселенин үстүндө биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Чүпүеваны студиябызга чакырганбыз. Айдана Садыковна, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай, башында бир кыска нуска айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы эмне менен алек болуп жатасыздар? Жалпы ушул 28 ноябрга парламенттик шайлоо күнүнө карата кандай даярдыктар жүрүп жатат? Рахмат сурооңузга. Азыркы күндө Борбордук шайлоо комиссиясы билесиздер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышууга ниет билдирген саясий партияларды биз өзүбүз каттоодон өткөргөнбүз. 21 партия азыркы учурда ошо шайлоого катышып жатат. Анан бир мандаттуу округтан өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бизде азыркы учурда 305 кандидат азыркы убакта ошол өздөрүнүн саясий партиялар, анан бир мандаттуу округдун талапкерлери, кандидаттар үгүт иштери менен алектенип жатышат. Биз ошо акыркы бүгүнкү күндө бир мандаттуу округтан 305 талапкер калды. Катталган талапкерлерден азыркы күнгө 27 талапкер өздөрүнүн Борбордук шайлоо комиссиясына өздөрүнүн арызын жазып, мындан ары шайлоого катышпай турган ниетин билдирип баш тарткандар 27 болду. Азыркы күндө 303 бир мандаттуу округтан талапкерлер калды, 303 кандидат. Ошо менен эле бирге азыр Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн отурумунда жана бюллетендердин текстин бекиткенбиз. Азыркы учурда ошо иштери, бюллетендер боюнча даярдык иштери дагы жүргүзүлүп жатат азыркы учурда. Башка дагы талапкерлерден, жанагы партиялык тизме менен бараткан талапкерлерден да баш тарткандар барбы? Партия менен кетип аткандар бул Борбордук шайлоо комиссиясынан ошо каттоодон өткөндөн кийин азыркы күндө партиялардан баш тартуулар боло элек. Башынан ошо регистрациядан өткөн 21 партия болчу. Азыркы учурда деле ошол 21 саясий партиясы. Бир мандаттуу менен бараткандардан 27си баш тартты деп атасыз. Анын ичинде мындай себептерин айтып, анан кетишеби? Эң негизгиси ушул Борбордук шайлоо комиссиясында кетирилген айрым кемчиликтерге нааразы болуп, анан кеткендер жокпу? Моминтип кетип атабыз деп. Бизде ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна атайын даярдалып, чечимдер даярдалып, анан биздин отурумга коюлат. Ошол жерде ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын кабыл алуу, документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу топ даярдайт. Бирок ал жерде талапкерлердин эмне себептен кетип жаткандары, аларды мындай ачык жазгандар жок. Жөн эле ошол шайлоодон баш тарттык эле деген маселени коюп туруп жазып кетип. Эми шайлоого катышаардан мурун талапкерлер күрөөлөрүн коюунан катышат эмеспи? Мына ошол күрөө маселеси кандай болот алардыкы? Баш тарткандардыкы? Баш тарткандар ошол күрөөсүн кайра кайтарып алса болот. Бардыгы тең 100%. Ооба, азыркы учурда да. Бизде жана кайсы учурда кайтарып ала албай калат ошол? Жанагы биз эгер саясий партиялар же болбосо кандидаттар, саясий партиялар шайлоо күнүнө 5 күн калганга чейин же болбосо шайлоого катышып туруп, анан ошол бюллетендер даярдалып канга 1-2 күн калганда же болбосо катышкандар, жанагы порог дейбиз го, өзүнүн ошо мындай керектүү добуштарын албай, жанагы айтабыз 5% ошолорду ала албай калгандар, өтө албай калгандар, ошолор ала албай калат. Бирок азыркы учурда ошол баш тарткан, шайлоого катышпайбыз деп баш тарткан кандидаттар шайлоо күрөөлөрүн кайра ала алса болот. Эми биз социалдык тармактарда жана эл оозунда айтылып жүргөн түшүнбөгөн суроолор жана маселелер боюнча кайрылалы. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда алалы ушуларга келип түшүп аткан кайрылуулар жана суроолор боюнча атайын Борбордук шайлоо комиссиясы кандай маани берип жатат? Анын ичинде ушул элдин пикирин бир мына анализ кылып, аларга карата жооп кайтаруу деген маселеге келгенде Борбордук шайлоо комиссиясында атайын бөлүм иштейби? Бизде соц тармактарда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө же болбосо биздин жумуштарга нааразы болгон
башка нерселер бул бизде маалымат отдел бөлүм бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ошол жерден күнүгө көрүп ошол жерде мониторинг жүргүзүлүп турат. Борбордук шайлоо комиссиясына кандай нерселер болуп атат, кандай арыздар түшүп атат деп. Бирок ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ошол келип түшкөн арыздарды, даттанууларды кароо үчүн бизде атайын жумушчу топ бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын атына официалдуу келген арыз даттанууларды ошол жумушчу топ карап, өздөрүнүн чечимин анан борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна алып чыгышат. Анан ошол жерде бир чечимге келип, чечим чыгарабыз. Буга чейин билсеңиздер керек, бир мандаттуу округтон кандидаттарынан ошол алдын ала агитацияларды жүргүзгөндүгү үчүн кээ бирлери үгүт башталып элек кезде алдын ала үгүт иштерин жүргүзгөн үчүн ошондой эле мындай жана подкуп деп коебуз го, ошол сыяктуу ошондой фактылар болгон үчүн биз 5 кандидатка ошол алдын алуу үгүт жүргүзгөндүгү үчүн биз мындай эскертүү бергенбиз. 5 бир мандаттуу округтан ошол кандидаттарга эскертүү бергенбиз. Бир кандидатка ошол 7500 акчалай түрүндө болуш керек, ушундай айып салынган. Таптакыр ушул шайлоодон четтетип салган маселелер барбы? Ушул мыйзам бузгандыгы үчүн. Четтетип салына турган азыр андай маселелер жок. Бирок 2 жолу жанагы эскертүүлөр берилип, кайра эле ошол нерселер эскерткенден деле кайра ошол нерселер кайталанып, мыйзамды мындай одоно бузгандар болсо, анда борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда биз ошондой талапкер болобуз, саясий партияларды биз четтетүүгө акыбыз бар. Так, анда процедура боюнча ошол биринчи эскертүү берилет экен, айып салынат экен, андан кийин четтетүү маселеси каралат экен. Четтетүү маселеси каралат. Эгер ошол борбордук шайлоо комиссияларынын көпчүлүк колдоосуна ээ болуп, мүчөлөр ошолорго четтетип салалы деген нерсе болсо, анда биз ошол партияларды четтетип сала беребиз, талапкерлерди. Кагаз жүзүндө кайрылуулар барбы? Аларды аткаруудасыздар, кандай иштерди аткарып жатасыздар? Кагаз жүзүндө ошол мен айткан борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчулугуна биз жана анонимдүү же болбосо ошондой заявлениялар келсе биз аны карабай койгонго укугубуз бар. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Официалдуу түрдө жумушчу топко келген арыздардын баардыгын карап, жөн эле карап койбой, ошол кайсы партияга же болбосо талапкерге кандай арыздар түшүп атат, ошолор чын эле ошондой болгон нерсеби, мисалы талапкерге түшсө анын өкүлчүлүктөрү, арыз даттануучу тараптын өкүлдөрүн, саясий партиялардын өкүлдөрүн, ошо аларга даттанган тараптын өкүлдөрүн баарын чакырып, ошол чындап эле ошондой фактылар болгонбу, болбогонбу аябай мындай тыкыр изилдеп туруп, анан жумушчу топ өзүнүн мындай чечимин алып чыгат. Чечимин чыгарып атат, Бирок азыр бүгүнкү күндө эми үгүт башталганына бир топ убакыт болду. Анан ушул үгүттүн жүрүшүндө кайсы бир партия же болбосо кайсы бир талапкерлер жеке мандатка, бир мандаттууга талапкерлигин коюп аткандар. Бири-бирин каралоо үчүн жанагындай одоно бир мындай бир адамдын аброюна шек келтирген бир маселелерди айтып, же болбосо ушундай каралоолор дагы болуп жүрүп атат да. Андай фактыларга сиздер кандай карайсыздар? Ооба, биз ошон үчүн буга чейинки шайлоолордо дагы ошондой нерселерди биз көп байкаганбыз. Бири-бирин бир саясий партия башка саясий партияны мындай жалган жала жаап эле каралоо, анан мындай конкуренция болгон үчүн мындай ушундай нерселер көп болуп келген. Биз жакында эле ушу саясий партияларды, шайлоого каттанган саясий партиялардын арасында борбордук шайлоо комиссиясы ушу меморандумга кол койдурганбыз. Саясий партиялар бири-бирин каралоо, мындай таза, айкын иш жүргүзүүгө деп. Анан биз ошо саясий партиялар менен да окуу, башка тренингтерди жүргүзүп жатканда да айтабыз. Агитация, үгүт иштерин туура жүргүзгүлө, башка партиялардын аброюна шек келтирген нерселерден алыс болушуңар керек деп биз мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Дагы бир маселе да, ушул 10 чакты күн болуп калды. Мына ушул нарындан
коомчулуктан кайрылуулар келип түшүп атат. Бул көбүнчө ушул соц тармактарда кайталанып жазылып аткан материал боюнча мен айтып койбосом болбойт, себеби бул ачык эле чыгып аткан маселе. Сиздер деле күбө болуп атасыздар, болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги мурдагы эски дос, жора жолдош деген маселеге көңүл бөлүп, бир талапкерибизди басмырлап, ага жолтоо болуп, ага бут тосуп жаткан фактылар бизде бар. Биз борбордук шайлоо комиссиясына да кайрылуу жолдодук, бирок жооп бербей атышат деп атат. Эмне үчүн сиздер жооп бербей атасыздар? Анан эгерде ошол жетекчиликке дареке айтылып аткан болсо, жетекчилик чыгып, же болбосо ошол жазылып аткан нерселерге пикир калтыруу иретинде деле комментарий деп коебуз. Түз деле ошол жазылган материалдардын аягына комментарий жазып, андай эмес мындай, же болбосо чын эле досум эле, ооба кыйын учурда колдоп коеюн деп атам деген сыяктуу жоопторун берип койбойбу? Ооба. Эмне үчүн антип атат? Биз деле ошол байкап калдык. Соц тармактарда нарындан чыккан бир ошо талапкерге бут тоосулар аябай көп болуп атат, башка талапкерлер тарабынан. Анан борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү аларды колдоп жатыптыр деп. Бирок мен айткым келет да, соц тармактарды контролдоп, же болбосо буларга бир мыйзам түрүндө бир чараларды көргөнгө бизде мындай мыйзамда жок экен. Биз ошолор менен соц тармактарынын жетекчилери менен да сүйлөшүп, алар ар кимден эле өзүнүн оюн чыгарып, бул чындап элеби, бул ошол нерсе болгонбу, ошого карабай эле чыгара беришет экен. Бирок жана сиз айтып атпайсызбы, борбордук шайлоо комиссиясына ушул нерсе боюнча дагы арыз менен кайрылдык, бирок бүгүнкү күнгө чейин карабай жатыптыр депчи. Менин билишимче, ошол нерсе боюнча жана ошо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кийлигишип жатат деген нерсе бул арыз түрүндө түшө элек. Андай болсо өздөрүнүн кайрылуу келип түшкөн эмес. Эгер ошондой фактылар болсо, чындап эле борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан же башка бирөөлөр тарабынан колдоо жүргүзүлүп, анан бир талапкерге колдоо жүргүзүп, башка талапкерге мындай бут тосуулар, басмырлоо болсо, анда ачык эле борбордук шайлоо комиссиясына караса, биз андай келип түшкөн арыздарды жөн эле калтырып кое бербейбиз. Ар бир арызды аябай жакшы изилдеп карап, анан мындай бир чечимге келебиз. Бул деле пикир да, бирок коомчулуктун көңүлүн бурган бир фактылардын бири болуп калып атпайбы, мындайча айткандачы? Эми Facebook баракчаларын коомчулуктун басымдуу бөлүгү колдонот да. Анан буга ушундай бир баягы өтө олуттуу түрдө, өтө бир мындай бир маанилүү маселе катары каралып, ушундай бир жазылып аткандан кийин баары бир борбордук шайлоо комиссиясына көлөкө түшүп атат да. Ушундай жазып атыптыр жетекчилиги, ушинтип дос, жора жолдош, тууган урук дегенге боор тартып атыптыр деген маселе жаралып атат да. Ошон үчүн бир мындай атайын эле ушул кайрылып, жооп берип, же болбосо бир маани берип коюу керек боло деген кайрылуу келип түшпөсө деле борбордук шайлоо комиссиясына. Демек, соц тармактарга жарыяланып аткандан кийин же жазып аткан кишиге кайрылып, же болбосо коомчулукка бир пикирин билдирип коюу керек го дейм. Эгер ал нерсе туура эмес болсо, эмне үчүн анда жооп бербейсиңер деген нерсе деле көп шайлоочуларда ушундай суроо туурушу мүмкүн. Туура айтасыз, буга чейин дагы бир саясий партияны бул киши колдоп атат, тигинтип атат деген нерселерди жазып чыгышкан. Ошондо дагы биз сүйлөшкөнбүз, бул нерсеге мындай чек коюшубуз керек депчи. Далилдери жок эле, кароолоо иштери болуп атат деп. Мен ойлойм, бул жакынкы убакта, ошол бүгүн болобу, эртең болобу, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул нерсеге чек коюш үчүн бир өзүбүздүн кайрылуубуз болобу, же ошол кайсы адамды каралап жатса өзү кайрылабы, же борбордук шайлоо комиссиясынын атынан кайрылабызбы, ушул нерсени мен да ойлойм, ошо биз ушундай нерсеге чек коюшубуз керек деп, жооп берип коюшубуз керек. Эми бүгүнкү күндө ошо талаш тартышы жүрүп аткан дагы бир маселе бар. Жогорку кеңештин төрагасы талапкер болуп аттанган. Ошол маселе боюнча коомчулуктун түшүнбөй жаткан жагдайлары да бар да. Бүгүнкү күндө ал маселе боюнча эмне, кандай каралып атат? Ынтымак саясий партиясынын тизмесинин катарында ошол жогорку кеңештин төрагасынын фамилиясы дагы 7 номер менен болчу, документтери келип түшкөн. Жумушчу топ, ошол документтерди кабыл алуу боюнча жумушчу топ. Бая бизде закондо билесиз да, талапкерлер эгер жанагы мамлекеттик муниципалдык кызматтын жетекчи кызматкерлери болсо,
анда ошол съезд өтүп, ошол партиянын списогуна кирип атканда 3 күндүн ичинде жумушун ташташ керек. Анан 5 күндүн ичинде ошол приказ чыгабы же болбосо распоряжение болобу, ошону 5 күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясынын ошол документтерин алып келип бериш керек деген нерсе болчу. Биздин жумушчу топ убагында сизди ошол кызматтан кеттү деген боюнча документиңизди, растамаңызды алып келип бер деп партияга жөнөтүлгөн деп айтып атышат. Бирок ал нерсе бизде болгон эмес. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы жана саясий партияны каттоодон өткөрүп жатканда 54 эмес 53 талапкерди регистрация кылып, спикерди регистрациядан өткөргөн эмеспиз. Биздин чечимге макул болбой ошо саясий партия административдик сотко кайрылган. Административдик сот бул биздин чечимди жокко чыгарышкан. Биз андан кийин ошо кассациялык иретте жогорку сотко кайрылганбыз. Бирок 2 жолу ошол жогорку сот биринчи жолу жана документтерин туура эмес, то есть доверенность, печать жок деген бир нерселер менен албай койгон. Экинчи жолу бергенде бул жана мөөнөтүнөн өтүп кетти деген нерселер менен кайра бизге кайтарып койгон Борбордук шайлоо комиссиясына. Бирок азыркы учурда ошол көптөрү сурап атат. Эмне силер унчукпай калдыңарбы же болбосо каттадыңарбы? Бирөөлөр айтып атышат да, Борбордук шайлоо комиссиясы каттаптыр Мамытовду деп. Бизде маалыматтарда чыгып кетти, катталыптыр деген маалыматтарда көбү сурап атышат, катталыптыр деп. Биз азыркы учурда ошол списоктун ичине киргизип, партиядан ошол жогорку кеңештин төрагасын каттай элекпиз. Ага мындай растама удостоверение беребиз да, кандидаттарга растама бере элекпиз. Аны 1-2 күндө биз ошол нерсеге чекит коюп, биз бир чечимге келебиз деген. Атайын бир кеңеш болот. Кеңеш болот. Ошо менен биз өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз. Эми ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилигинин ортосундагы тыгыз иштешүү, байланыш, анан силердин иштешүүңөр деги эле процесс кандай жүрүп атат? Анан сиздерде мындай жетекчилик тарабынан мүчөлөрүнө карата мындай кылып койгула, тигиндей кылып койгула деген мындай жетектөөлөр жокпу? Жок. Бизде билесиз, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн баары бирдей статуска ээбиз. Бардыгыбыз ошол Борбордук шайлоо комиссиясында түзүлгөн жумушчу топтордун мүчөсүбүз. Ошол эле арыз даттанууларды караган же болбосо үгүт иштери жүргүзүү, башка топтор менен ошол жумушчу топтор менен иштейбиз. Анан Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда же болбосо өзүбүздүн мындай отурумга чейин дагы сүйлөшүп, эмне суроолор болуп атат, ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду айтып, бул жерде тигиндей болсо жакшы болмок, мисалы мыйзамда мындай экен, тигиндей экен деп. Жок, бизде андай бири-бирине жетекчилик тарабынан мындай кысым көрсөтүү же болбосо бири-бирибизге кысым көрсөтүп коркутуу, андай нерселер бизде жок. Ар бир мүчө бирдейбиз, бирдей мамиле кылабыз. Жетекчилик тарабынан, мүчөлөр тарабынан баарыбыз өзүбүздүн оюбузду так айтып, анан мындай бир нерсеге келебиз. Демек көз карандысыз органбыз, коллегиалдуу көз карандысыз органбыз. Ар ким өзүнүн пикирин укугун коргоого аракет кылат. Эртеңки күнү мисалы эми баягы коомчулук баягы түкшүмөлдөп, мындай шек санап жаткан, мисалы жогорку кеңештин төрагасы болуп келген жана талапкерлигин коюп аткан Талант Мамытовдун маселеси каралып кала турган болсо, эртеңки күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги муну өткөрүп койгула же болбосо мандат өзүнүн удостоверениясын бөлүгүн берип койгула деген, эгерде ушундай тапшырма бериле турган болсо, мүчөлөрү аткарып кетпейби же болбосо канчалык деңгээлде көз карандысыз деген дагы шек санаалар болуп атпайбы? Мына ошого ошон үчүн берип атам да. Көпчүлүк коомчулук деле мындай таң калып жатышат да, силер ушу спикерди каттабай койдуңар, анан азыркыга чейин карай элексиңер, силерге эч кандай звоноктор түшкөн жокпу,
кандай эле ушундай болушу мүмкүн, силер кимге ишенип атасыңар деген нерселер мындай түшүнбөстүктөр көп эле болуп жатат. Билесиз да, бул Кыргыз Республикасынын президентинин даже указ чыккан, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, башкалар ушу катышкан саясий партияларга, талапкерлерге мындай үгүт иштерин жүргүзгөнгө же болбосо мындай жардам бергениңерди көрсө, ага чейин деле 1-2 райондун акимдери алынды ушундай фактылар менен кармалган үчүн. Таза шайлоону өткөрүп берели деп атат. Ошол мурунку болгон нерселерди мындай чек коюп, таза элдин тандоосуна азыр аябай жакшы нерсени коюп берип атабыз, таза өтсүн депчи. Анан мүчөлөргө, мисалы, мен өзүм айтып койсом, мага бир эч ким мындай звонок кылып, тигин карап койсоңор, бунун бул жагына чечип койсоңор, кол көтөрүп койсоңор дегени бир да жолу болгон эмес. Анан эгер жана борбордук шайлоо комиссияларынын ичинде деп атпайсызбы? Эми жана андан мурунку сурооңузга жооп берип дагы айттым. Ар ким өзүбүздүн мнениябызды айтабыз, оюбузду айтабыз, айтып көрөбүз, бирок анан ошол чечимге кол көтөрүп жатканда ар бир мүчө ошол өзүнүн ичинде ойлонуп, бир чечимге келип, анан жоопкерчилик менен кол көтөрүп берет деп айтабыз. Анан бири-бирибизге мындай сен кол көтөрүп кой, сен колдоп кой деген нерсе жок, андай нерсе болбойт. Ар ким өзүнүн оюн ошол ойлонуп, туура иш кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы деп ойлонуп, анан ошол нерсеге барат. Эми ар бир маселеге келгенде борбордук шайлоо комиссиясы өзүңүздөр эле чечип коюп аткан жоксуздар да, органдар менен иштешип атасыздар. Бүгүнкү күндө эң күч келип аткан орган укук коргоо органдары менен иш алып барып жатасыздар. Бул жагынан кандай иштешүү болуп атат? Борбордук шайлоо комиссиясында бизде ыкчам чара көрүү координациялык тобу бар. Ал жерде ошол борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Ырайымович жетектейт, башка мүчөлөр дагы ошол топко киришкен. Ошонун ичинде бул ички правоохранительный органдар бар, укук коргоо органдары. Бул башкы прокуратуранын өкүлү, Ички иштер министрлигинин өкүлү, анан ошол ГКНБнын өкүлдөрү бар. Анан түшкөн жана одоно мыйзамдарды бузуулар фактылары боюнча түшкөн нерселерди булар ошол түшкөн арыздаттануулар түшкөн күнү карап, анан Ички иштер министрлигине болобу башка жакка ошондой соответствующий органдарга сразу жөнөтүп, анан быйыл айтып коюшум керек, ошол правоохранительный органдар дагы мурункуга караганда мындай ыкчам ошол маселени туура чечип бергенге алар дагы аракет кылып жатышат. Бүгүнкү жүрүп жаткан үгүт иштерине ылайык суроо, мурда дагы ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү келгенде ушул суроону бердим элем. Мен баягы кайталап айтып турушубуз керек, деп турушубуз керек, себеби коомчулук деген бирөө көрбөй калат, көрөт деген маселе. Анан ушул үгүт иштери жүрүп жаткан мезгилде азыр кагаз ручкаларын көтөрүп алып, дарбазаларды тарсылдатып келип, алардын тизмесин каттап, анан паспортунун ксерокопиясын алып, аларды кол койдуруп кетип жаткан инсандар да бар экен. Бул айылдарда, аймактарда өзгөчө ошондой жүрүп жатат деген фактылар бар. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек ал маселени. Мурдакы шайлоолордо деле болчу, канча шайлоочу бар деп тактап коелу деген маани менен эле келип фамилия, аты жөнүн жазышат дагы, анан тушуна кол койдуруп кетишет. Бирок ошону менен баягы сиз шайладыңыз, биздики баланча партия же болбосо баланча талапкер, сиз шайладыңыз, эми шайлоого барганда так ушуну көрсөтүшүңүз керек деп тескери мазмунду түшүндүрүп, маанини түшүндүрүп кетип аткандар бар экен да. Ушуну тактап койсоңуз ырастапчы. Сөзсүз түрдө ошол кагазга кол коюп жана тиги фамилиясын көргөн талапкерге гана добушун бериш керекпи биздин шайлоочулар? Ушундай маани берип жатышыптыр. Бул жерде ошол саясий партиянын үгүт иштерин жүргүзгөн адамдар же болбосо саясий партияга же болбосо талапкерге иштеген адамдардын бул мындай мыйзамды билбегендиги болуп жатат да. Ал жерге барып шайлоочулардын ар бир үйүнө кирип кол койдурган убакта деле ал башка нерсе. Бирок шайлоочу ошо шайлоо күнү кабинага кирип каалаган талапкерин, быйылкы шайлоо ушу аралаш системасы менен өтүп жаткан шайлоо, бул өзгөчө шайлоо болуп атат. Мурун саясий партиялар алдыңкы тизмеден эле
тургандар депутат болуп барып калышы. Керектүү добуш алабы албайбы алар болуп калчу. Быйыл элге аябай жакшы тандоо берип атат. Каалаган саясий партияңды, анын ичинде талапкерди, каалаган талапкериңди шайлап ал. Ошо өзүң жактырган. Анан көп айтышат го, баягы эле коррупционерлер, баягы эле депутаттар келип атат деп, элдин тандоосуна ошо жакшы нерсе коюп берип атат. Кандидатты дагы ошол 54-түн ичинен карап алып, өзүң каалаган кандидатыңды шайлап депутат кылып алганга. Ким көп добуш алса ошол барат, тизмеде биринчи орунда турганына карабастан. Жок, азыр баягы ошо мурункудай 1-ден 10го чейин туруп алса эле, алдыңкы жанагы списокто тургандар өчү, азыр андай нерсе болбойт. Азыр ошол партиянын ичинде 54-түн ичинде эң көп добуш алган кандидаттар ошол депутат болгонго мындай мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ошол шайлоо күнү келип өзүнүн тандоосун ачык айтып мындай шайлап алганга элде мүмкүнчүлүк бар. Анан жанагындай туура эмес иштерге эгер ошондой фактылар түшүп атса, ачык эле Борбордук шайлоо комиссиясына эч нерседен мындай тартым коркпой эле могул саясий партиянын же болбосо могул талапкердин өкүлдөрү келип алып ушундай жумуштарды жүргүзүп атышат деген мындай арыз менен кайрылса, биз карап чыгабыз. Айылдык кеңештин депутаттарында ушул талапкерлигин жактап чуркап жүргөндөр бар экен, депутаттар өзүлөрү. Ушундай фактылар да бар. Бул мыйзам бузгандыкка жатабы? Эми баягы бизде бар да, үгүт иштерин же болбосо үгүт материалдарын могулар деп ошо мыйзамда жазып койгон, булар жүргүзө албайт депчи. Анан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, жанагы благотворительный фонддо иштегендер, мисалы тууганың кандидат болсо, сен указ чыккандан баштап сен ага мындай бекер бир нерселерди берип, башка жардам болбош керек дегендер. Эми жогорку кеңештин депутаттары менен айылдык кеңештин депутаттары ошол нерсеге кирген эмес. Бирөөнү үгүттөп, мисалы бул депутатты колдоп койгула деген нерсе болсо, ал мыйзам бузганга алып келбейт. Алып келбейт. Демек, айылдык кеңештин депутаттары чуркай берет турбайбы? Айылдык кеңештери эми үгүт иштерин жүргүзүп, мисалы бул киши жакшы, ушул кишини колдоп койгула десе, анда ал андай нерсе болбойт. Демек, муну менен катар эми бүгүнкү күндө ушул массалык маалымат каражаттары менен терең иштешип жатасыздар. Бул боюнча ата шайлоо алдында аккредитациядан өтүп, үгүт баштар электе анан иштешесиздер. Бүгүнкү күндө аларга карата кандай иштер жүрүп жатат? Мыйзам бузуулар жокпу? Массалык маалымат каражаттарынын үгүт материалдарды чагылдыруу жааты өз ыраты менен эле кетип атабы? Борбордук шайлоо комиссиясына аккредитациядан өткөн маалымат каражаттары бар, газеталар бар, телевидениялар өткөн. Азыркы күндө ошо шайлоого катышкан саясий партиялардын талапкерлеринин арасында билесиздер, жанагы чүчү булак өткөргөнбүз, акысыз эфирлерди берүү саясий партиялардын арасында дебаттар жүрүп атат, талапкерлер ошонун бардыгын, мисалы мамлекеттик телевидениялар өз убагында ошол жумуштарын аткарып келип атат. Анан шайлоо мыйзамдарын бузду деген ошол СМИге карата азыркы күндө бизде андай фактылар жок. Фактылар жок, бирок фондко коюлган акчадан коротуп, анан массалык маалымат каражаттарына берип өзүн үгүт кылыш керек да. Үгүт жарнак материалдарын жайгаштырыш керек ал массалык маалымат каражатына, жанагы аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттарына. Бүгүнкү күндө бирок аны коротпой деле өзүнүн үгүттөрүн жүргүзө берсе болобу? Жок. Ар бир нерсе үгүт материал белгилүү цифрага чейин коротуш керекпи? Белгилүү жок, ал жерде избирательный фонддон, кандидаттын фондунан белгиленген чекте ушуга чейинки коротсун деген нерселер бар. Мисалы, бир да кагаз агит материалдары төлөнбөй, фонддон төлөнбөй жөн эле чыгарып алып, ошол агит материал кылып колдонулган, бул мыйзамда туура эмес. Бул мыйзам бузуучулук болуп эсептелет. Ар бир нерсе, ошол бир кагаз чыгарабы же болбосо башка ручка береби, мисалы футболка, кепка сыяктуу ушундай нерселерди даярдап чыгарып атат, ошонун баары буклет даярдап атышат. Ошонун баардыгы бул шайлоо күрөсүнө ошо фонддон
белгиленген суммадагы ошо коротуш керек деген нерсе бул сөзсүз партиянын же болбосо талапкердин ошо избирательный фонддон коротулуш керек. Бул мыйзамда так жазылган. Коротулууга тийиш. Бирок ушул шайлоо фондко тийишпей деле азыр бүгүнкү күндө баягы үнөмдөп дейилчи. Социалдык тармактарды колдонуп өзүнүн иштерин жүргүзүп атышпайбы? Бул кандай болуп калат ошондо? Ошол башында айтпадымбы, соц тармактарды мындай мыйзамда да жазылбаптыр. Биз аны мындай регулировать эткенге азыр ошондой эч нерсебиз жок экен. Көп талапкерлер, саясий партиялар ошол үгүт иштерин мындай соц тармактарда көбүрөөк колдонуп жатышат. Мен бүгүн азыр ошо силерге маекегелердин алдында билдим. Бүгүн биздин жана Facebooktун баракчаларында ушундай нерселер болуп жатат. Бир мындай калыпка келтиришибиз керек деген ой менен бүгүн ошондой сүйлөшүүлөр болот деген нерсени уктум. Аны калыпка келтирүүгө мүмкүнбү? Ошол нерсени биз издеп атабыз да. Кандай кылган убакта биз тизгиндеп же болбосо мындай бир калыпка салганга болобу деген нерсени биз дагы аны талапкерди тизгиндегенибиз менен бизде шайлоочулар деген бар да, ар ким өзүнүн талапкерин өз баракчасына чыгарып шайлоочулар деле болуп атат, жарнамалай берет, туугабы? Жарнамалайт, анан бири-бирине баягы муну колдоп койгула, бул жакшы партия, бул жакшы талапкер деп анын баарын контролдош кыйынга турат го. Эми байкоочулар деген маселе шайлоо сайын көп мындай чоң ролду ойногон нерсе. Ички байкоочулар жана сырттан келген байкоочулар. Бул жолку шайлоодо байкоочулар кандай катышат, анан кандай тартип менен катышат? Бул жолку шайлоодо жана бизде сырттан келген международный эл аралык байкоочулар бар. Буну менен биз ошо аккредитациядан өткөрүп, азыр мен так санын айта албайм. Эл аралык байкоочулар бар. Бул сырттан келген байкоочулар. Анан ар бир саясий партиянын талапкерлердин өздөрүнүн каалашынча мыйзамда жазылган. Мисалы, бир участокто 2 байкоочу болушу мүмкүн, бир саясий партиянын, бирок экөө бир убакта отурбайт. Мисалы, бир байкоочусу түшкө чейин, бир байкоочусу түштөн кийин отуруп, саясий партиялардын байкоочулары, талапкерлердин байкоочулары, байкоочуларды анан ошондой эле жанагы общественный фонд же болбосо НПО башка нерселерден дагы бул байкоочулар келет. Аларды биз мындай эмелери бар, талаптары бар. Ошонун баарын менен Борбордук шайлоо комиссиясына ошо талаптарды аткарып документтерин тапшырышат. Анан биз ошол байкоочу деген мындай көйлөктөрдү беребиз. Бир эле байкоочу эмес, бул саясий партиялар, талапкерлер байкоочулардан сырткары ишенимдүү адамдарын же болбосо өкүлчүлүктөрүн Борбордук шайлоо комиссиясына ошол тизмесин берип, анан эгер документтери туура келип туура берсе, Борбордук шайлоо комиссиясынан ошондой көйлөктөрдү алып, алар ар бир участоктарда байкоо жүргүзүп, шайлоонун жүрүшү кандай болуп атат, мыйзам бузулуп атабы, анан шайлоо бүткөндөн кийин, кечинде 8ден бүткөндөн кийин ошо ар бир участокто жана протокол түзүлөт эмеспи? Канча шайлоочу келди, кандай кимге кандай добуш берилди, ошол протокол түзүлгөндөн кийин буга чейин деле ошондой болгон. Участоктун ошо төрагасы печатин коюп, кол коюп, анан ошо байкоо жүргүзгөн адамдарга бирден көчүрмөлөрүн беришет. Эми бул шайлоодо жана жогоруда сиз өзүңүз эске салгандай бюллетенде партия көрсөтүлгөн, анын партиянын ичинен партиялар көрсөтүлгөн, партиянын ичинен дагы бир талапкерди тандаш керек деген маселе да. Бирок ошого келгенде партияныго макул тандайт экен, бирок ошонун ичинде көп баягы 1-чи номер, 2-чи номер, 3-чү номер деген номер менен эле көрсөтүлгөн, талапкердин фамилия, аты жөнү жазылган эмес да. Ошого келгенде бир баш айланткан бир көрүнүштөр пайда болуп, анан шайлоо комиссияларында, шайлоо участоктарында бир топ мындай пикир келишпестиктер жаралбайбы. Себеби мамлекеттик кызматкерлер макул ал сандарды эстеп калышы мүмкүн. Кайсы талапкер кайсы санда турат деген маселеничи.
анан карапайым эл, кара картаңдар бар, жарандар эми ар түрдүү да, 5 кол тең эмес дегендей. Анан ошол жерде кайсы талапкер кайсы санда турат, кайсы цифраны көрсөтөм деген маселеге келгенде адашуулар көп болуп, баш жаташкан маселелер жаратпайбы деген маселе да. Бизде азыр бир шайлоочу 2 бюллетень алат. Бул бир мандаттуу округтан жанагы Чучу Булак менен өткөн кандидаттардын тизмелери эң акырында баарына каршы деген ар бир округда ошондой бюллетеньдер болот. Экинчи бюллетень бул жанагы пропорциональный система боюнча саясий партиялардын катышуусундагы бюллетень болот. Баш жагына ошо Чучу Булактын негизинде катар номерлери менен саясий партиялар жайгашат. Астында сиз айткандай ошол 54 квадратик жайгашкан. Ал жерде талапкерлердин фамилиялары жок. Эми көп айтып атат да, ушундай адашуулар болушу мүмкүн деп. Бирок биз азыр Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мындай роликтер кетип жатат да. Саясий партиялар анан сиз тандаган талапкердин номер катар номерин эле белги коесуз деп. Андан сырткары мен көрүп калдым, саясий партиялар деле буларды карап отурбай, ошол үгүт иштерин жүргүзгөндө өздөрүнүн партиясын көрсөтүп, мисалы талапкерлерге ошондой иштер жүрүп атыптыр, ошол роликтер бар. Анан ар бир участокко кирип кетип атканда участокко, анан кабина для голосования дегенибиз бар да. Ошол жерге биз ар бир катуудан өткөн шайлоого катышкан саясий партияларды, алардын ичинде тизмеде кимдер бар, фамилиялары, аты менен тизменин катар номери боюнча ар бир партиянын тизмелери ошол жерден көрүнүп турат. Ошол жерге барганда шайлоочулар эгер унутуп калса, ошол жерден дагы бир таанышып алып, анан демек талапкерлер өзлөрү социалдык тармактардан болобу же болбосо ар бир өзүнүн жарнамаларында жанагындай буклеттерде өзлөрүнүн катар номерин көрсөтүп эске салып туруулары керек экен да. Анан бизде Борбордук шайлоо комиссиясынын талапкер деген порталы бар. Ошол жерде көрүнүп турат бардык саясий партиялар, талапкерлер, кайсыл талапкер канчанчы орунда турат, ошолордун баардыгы көрсөтүлгөн. Рахмат, келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Шайлоо тынч, таза, ачык өтсүн деп тилейли. Ага чейин шайлоо күнүнө чейин дагы бир топ көрөрмандарыбызга маалыматтарды берип турабыз сиздер тарабынан. Рахмат, келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 28 ноябрда өтүүчү шайлоо алдындагы даярдыктар, Борбордук шайлоо комиссиясы жүргүзүп жаткан иштери туурасында Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупоева менен маек курдук. Саламатта болуңуздар.